Саламатсыздарбы, эфирде жаңалықтар, студияда Алтынбек Беделов. Чүйдүн Ысыгата районундагы Жээк айылында массалык мушташ чыгып, 2 киши бычактан жаракат алды. Чүй областык ички иштер башкармалыгынан билдиришкенде 21 сентябрга караган түнү Жээк айылында тургундардын бири туулган күнүн белгилеген. Отуруш учурунда коңшулар сөз талашып, анын аягы мушташка айланган. Анын жүрүшүндө үй ээсинин 13 жаштагы уулу 2 кишиге бычак сайган. Жабыркагандардын бири ооруканага түшүп, экинчисине амбулатордук жардам көрсөтүлгөн. Андан тышкары белгисиз кишилер бир канча автоунаанын айнегин талкалаганы белгиленүүдө. Райондук милиция бейбаштык беренеси боюнча кылмыш ишин ачып, иликтөө жүргүзүүдө. Ал арада Ысыгата райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси катышкан делген видео боюнча кызматтык териштирүү башталды. Бул тууралуу Чүй областык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Эске салсак, буга чейин интернетте видео тасма тарап, анда Ысыгата милициясынын жетекчиси делген адам кол алдында иштеген кызматкерге кемсинткен сөздөрдү айтып, сөгүп жатканын көрүүгө болот. Областык жетекчилик бул боюнча кошумча маалымат бериле турганын кабарлады. Белгилей кетсек, Ысыгата ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Улан Бектемишев. Укук коргоо органдары Аравандагы чатактын алдын алууга тийиш болчу. Бул тууралуу Кыргызстандын акыйкатчысы Токон Мамытовдун билдирүүсү тиешелүү мекеменин сайтына жарыяланды. Омбудсмен өлкөнүн бардык күч органдары жана борбордук шайлоо комиссиясы Араван районундагы чырды терең иликтеп, күнөөкөрлөр жазага тартылышы керек экенин белгилеген. Мындан тышкары шайлоодо партиялар таза атаандаштык көрсөтүшү керек экендиги кошумчаланган. Эске салсак, 2 күн мурда Ош областынын Араван районунда үгүт маалында жаңжал чыгып, 12 киши ар кандай жаракат алып, 6 киши ооруканада жатат. Окуя бейбаштык беренеси менен катталып, 10дон ашык киши сурак берүүдө. Мушташ шайлоого ат салышып жаткан 2 партиянын тарапкерлеринин ортосунда чыкканы айтылган. Ички иштер министрлиги коомдук тартипти камсыз кылууда кетирген кемчиликтери үчүн деп, райондук милициянын башчысы Сактан Исмаиловду иштен алып, бир нечесин дисциплинардык жазага тарткан. Кечке маалы Бишкек-Ош жолунун 117-чакырымында ичинде 5 киши бараткан Honda Fit унаасы ала салып кетти. Көөлөрдүн тарткан видеосуна караганда, жеңил автомашина кырсыктан кийин өрттөнүп баштаган. Ары бери каттаган айдоочулары токтой калып, жалындап жаткан унаадан 3 чоң кишини жана 2 баланы аман эсен алып чыгышкан. Маалыматтарга караганда, кырсыктын келип чыгуусуна унаанын тормозунун кармабай калуусу себеп болгон. Айдоочу жана анын жубайы Жайыл райондук бейтапканага жеткирилишкен. Учурда окуя иликтенип жатат. Ош областынын Кара Суу районунда Mercedes-Benz Sprinter автомашинасы оор жүк ташуучу автоунааны артынан келип сүзүп, анын кесепетинен 10 киши жабыркады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, кырсык Бишкек-Ош жолунун 617-чакырымында, тагыраагы Жаңарык айылында болгон. Маалыматтарга караганда, бардык жабырлануучуларды тез жардамдын кызматкерлери жана жолдо бараткан башка автоунаалардын айдоочулары ооруканага жеткиришкен. Алардын абалдары канааттандырарлык экени белгиленди. Учурда кырсыктын келип чыгуу себептери такталып жатат. Кыргызстан туруктуу өнүгүү долбоорунун ордуна тышкы карызды терең реструктуризациялоону өтүнөт. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков Бириккен Улуттар уюмунун ассамблеясынын маарекелик 75-сессиясында видео кайрылуу жасап жатып билдирди. Анда мамлекет башчысы пандемия өлкөлөрдүн социалдык чөйрөсү менен экономикасына терс таасирин тийгизип, орто жана чакан бизнес жабыркаганын айтты. Мындай оор күндөрдө колдоо көрсөткөн өнөктөш өлкөлөргө жана эл аралык уюмдарга ыраазычылыгыбызды билдиребиз, деди президент. Ошондой эле коронавирустун кесепети тышкы карыз көйгөйүнө катуу таасирин тийгизгенин жана чоң жыйырмалык менен эл аралык каржы уюмдарына карыздарды төлөөнү токтотуу боюнча чечими үчүн да ыраазычылык айтылды. Ошондой эле Кыргызстан жакынкы жылдардагы Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө талапкерлигин койгону да белгиленди. Мындан тышкары мамлекет башчысы COVID-19 пандемиясы глобалдык масштабтагы олуттуу чакырыктардын бири болуп калганын белгилеп, бул илдет менен күрөшүп жаткандарга тез арада сакайып кетишин, ал эми вирустан улам жакындарын жоготкондорго көңүл айтты. Мы также просим поддержать наше предложение. Бириккен Улуттар уюмуна мүчө мамлекет катары Кыргыз Республикасы анын өнүгүшүнө өз салымын кошуп келет. Биздин экология, тоолуу өлкөлөрдү өнүктүрүү жана тарыхый мурастарды сактап калуу жаатындагы глобалдык демилгелерибиз эл аралык коомчулук тарабынан колдоого алынган. Кыргыз Республикасы Борбор Азиядагы өз ара пайдалуу кызматташтыкты бекемдөөгө өзгөчө маани берет. Биз союздаштарыбыз жана стратегиялык өнөктөштөрүбүз менен мамилелерди мындан ары дагы чыңдайбыз деген бекем ниеттебиз. Кыргызстан социалдык экономикалык мамилелерди чечүүдөгү жана коопсуздук
коопсуздукту камсыз кылуудагы аймактык уюмдардын маанилүү ролун тааныйт. Үстүбүздөгү жылы биз уюмдун келечегин, көп тараптуулук принциптерин жана глобалдык эпидемияга каршы турууну талкуулап жатабыз. Бул тема дүйнөдөгү оор кырдаалды болушунча таамай чагылдырып турат. Бул чакырыктарды жеңүү үчүн Кыргызстан өзүнүн салымын кошууга даяр. Россия өкмөтү коронавирус инфекциясынын жаңы тибине каршы россиялык вакцинаны Кыргызстанга жеткирүү маселесин артыкчылыктуу тартипте карайт. Бул тууралуу бүгүн Россия өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Алексей Аверчук президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушуп жатып билдирди. Ал өлкөгө соода-экономикалык, илимий техникалык жана маданий гуманитардык кызматташуу боюнча Кыргыз-Россия өкмөттөр аралык комиссиясынын кезектеги жыйынына катышууга делегацияны баштап келген. Жолугушууда эки тараптуу жана көп тараптуу, анын ичинде ИАЭПтин алкагында кызматташуунун азыркы абалы жана келечеги жөнүндө пикир алышуу болду. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды турукташтырууга көрсөткөн колдоосу үчүн Россия тарапка дагы бир жолу ыраазычылык билдирип, пандемиянын кесепеттери менен күрөшүү боюнча биргелешкен чараларды кабыл алуунун маанисине токтолуп өттү. Добушуңарды сатпагыла. Жарандарга мындай кайрылуусун премьер-министр Кубатбек Боронов 4 октябрдагы парламенттик шайлоону өткөрүү боюнча республикалык штабтын жыйынында билдирди. Анда бир катар мамлекеттик органдардын жетекчилери баяндама жасашты. Жыйында электр энергиясы, интернет, өрт коопсуздугу жана санитардык чаралар боюнча иштер аткарылып жатканы белгиленди. Өкмөт жетекчиси коронавируска байланыштуу санитардык эрежелерге көңүл бурулушу керек экенин белгилеп, тартип бузган партияларга саламаттыкты сактоо министрлиги эскертүү берүүгө тийиш экенин билдирди. Алдыбызда шайлоону заманбап технологияларды пайдалануу менен ачык жана таза өткөрүү милдети турат. Жарандар эркин көрсөтүшү үчүн бардык шарттар түзүлүшү керек, деди Кубатбек Боронов. Өлкөдө акыркы суткада коронавирус инфекциясынан 114 бейтап айыгып чыкса, ошол эле учурда 71 кишиден жаңы типтеги вирус аныкталды. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Ошондой эле стационарларда 545 бейтап медициналык жардам алып жатса, 1791 киши үйлөрүнөн эле доктурлардын көзөмөлүнүн алдында дарыланышууда. Кыргызстанда жалпысынан жугуштуу илдет 45542 адамда табылып, анын 41796 айыкты. Өткөн суткада өлкөдө коронавирустан каза тапкандар катталган жок. Ошондой эле бир сутка аралыгында өлкө боюнча бир медицина кызматкери илдетти жуктуруп алганы аныкталган. Ошол эле убакта ооруканалардан 5 медкызматкер, үй карантинден 20 халатчан айыгып чыгарылган. Жалпысынан COVID-19 илдети менен медкызматкерлер арасында 3203 учур катталса, алардын ичинен 2847си айыгып үйлөрүнө кайткан. Мектептер реалдуу режимде окууга качан өтө турганы азырынча белгисиз жана ал өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга жараша гана чечилет. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министринин орун басары Надира Жусупбекова билдирди. Анын айтымында бул үчүн саламаттыкты сактоо министрлиги өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды туруктуу деп таап, уруксат берүүсү зарыл. Мекеме өкүлдөрү коронавирус боюнча статистикага таянып, ар бир аймактагы мектептердин ишине талдоо жүргүзүп жатышыптыр. Буга чейин Билим берүү жана Илим министри Каныбек Исаков президент Сооронбай Жээнбеков менен болгон онлайн жолугушууда октябрдан тарта окуучуларды мектепке тартууну сунуштап, аны мамлекет башчысы кубаттаган болчу. Кошуна Казакстанда куш тумоосу өтө тездик менен тарап жатат. Өзгөчө түндүк Казакстан, Акмола, Костанай, Павлодар жана Караганды областарында үй канаттуулары кырылууда. Өкмөт өкүлдөрүнүн айтымында аталган 5 областка караштуу 26 райондо жана 47 айылда 55 миңге чукул канаттуу өлгөн. Лабораториялык иликтөөлөр алардын куш тумоосунан кырылып жатканын аныктаган. Бир нече күн мурда Казакстандын айыл чарба министрлиги түндүк Казакстан областында жогору патогендүү куш тумоосу тараганын, ага каршы күрөшүү чаралары башталганын кабарлаган болчу. 26 августта Казакстан Россиянын Омск областына куш тумоосу катталгандыктан, ал жактан канаттуулардын этин алып келүүгө тыюу салган эле. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.